Туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу Дони KG каналыбыздын көрүүчүлөрү, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Ушул экранда турган келишкен уйлар сатууга чыгып жатат. Туугандар, назар салып көрүп туруңуздар. Бирөөсү музоолуу, үчөөсү бооз, жакын. Жалпы саны 4 баш. Барып көрүп алам дегендер болсо, Чүй облусу, Кемин району Быстровкада келишкен. Мына көрүңүздөр. Өзүбүздүн швиц пародасындагы уйлар. Видеого лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар. Ээси номери экранда, чалып байланышып алсаңыздар болот. Доставкаларын уюштуруп берет. Эгерде ушундай уйлардан издеген бир туугандар болсо, бүгүн 16 март 2026 жыл. Мынакей ушундай болгон уйлар. Караңыздар туугандар. Бүт маалыматтын ээси берет. Көрүңүздөр мынакей. Бойлорундагы ченеп көргөзөт алдыда. Андыктан назар салып көрүп туруңуздар. Номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Мына желиндерин дагы көрүңүздөр. Үрптөрү дагы узун экен. Бооздугу жакын туугандар. Үчөөсү бооз жакын, бирөөсү музоолуу. Анда эмесе биргеликте көрмөкчүбүз. Бул уйлар чүйдүн уйлары туугандар. Мына желиндерин караңыздар. Кимде ким алган болсо буйруп насип кылсын демекчибиз. 7 областтан көрүп жаткандарга доставкаларын уюштуруп берет. Ассаламу алейкум. Урматтуу жамаат, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн 16 март 2026 жыл. Бүгүнкү сатыкта ушундай 4 баш асыл тукум сүт багатындагы уйлар. Бирөө жаңы тууган музоосу менен 3 баш жакын бооз. Уйлардын үчөөсү бурый швиц, бирөө швиц менен симментал аралаш жаш уйлар. Так. Анда эмесе ушул уйдан баштайлы. Эң биринчисин бул экини тууган, үчүнчүсүнө жакын бооз. Ушундай болгон уй. Уй экинчи туту менен 22-23 литр сүт берип жүргөн. Кудайым буйрса 20 күндүн тегеретесинде тууйт. Желиндери таза. Мынакей арткы запастары 4 желим тең иштейт. Уже желин салып баштады. Эттүү, искусственный кылынган швицке жакын бооз. Так. Мынакей. Метрөс 1ден башталат. Азыр ченебиз. 1.35, 1.36 экен бою. Уйдун баасы 265 миң сом. Так, экинчиси бул бурый швиц 6 тиш, 4 жашта. Кудайым буйрса экинчисин туйт. Майдын 15-нде срок. Кулактары мынакей. Таза кандуу бурый швиц. Жакында эле запускага кетти бул. Бул биринчи туту менен 18-20 литрдин үстүнө сүт берген уй. Кездердин запастары мыкты аябай. 7 айдан ашык бооз да бул. Бул уйдун боюн ченейли. Ровно 1.40. Мынакей. Ровно 1.40. Бул уйдун баасы 290 миң. Бираз түшүп берем. Так, адан кийинкиси могул бурый швиц. Бул дагы бирди тууган, экинчисине бооз, апрелдин 20-сы срок. Бул дагы бурый швиц. Так, бул уйубуздун срогу апрелдин 20-сында өттө момундай жоон семиз уй, өзү дагы таза бурый швиц, 4-нчү поколение. Ичинде дагы искусственный кылынган бурый швицке. Бул дагы 6 тиш. Момундай болгон мыкты. Так, мынакей желиндери. Бул биринчи тутта эле 22-23 литр сүт берген. Өттө жоон семиз мал. Az boyun çeneyli. Bunun da boyu 1.40. Olmuyor. 1.40. Tak, bu uydun bası 350 ming so'm. Malдын көркүнө жараша. Так, анан кийинки 4 уйубуз, 4-нчү уйубуз. Бул музоолуу эркек торпогу менен. Торпогу эркек. Марттын 8-inde тууган. Бүгүн 8 күн болду. 3-баласы. Уй азыр
раздойкада. Сразу айтайын, уй музоосун бүгүн биринчи жолу көрүп атат. Биз орсок жалатпай сразу эле бөлүп салганбыз. Музоо соска менен ичет. Мынакей. Колго көнгөн да музоо. Азыр музоо уже 5 литр сүт ичип атат күнүнө. Музоосу искусственный деп швид салынган. Мынакей уюбуз ушул. Уйдун 3-чү баласы. Желин башы бардыгы тең таза. Мынакей желиндери. Азыр 3 мал салып атат. Суточный норма уже 18-тен 20-га жетип калды. Мынакей. Желиндери таза. 4 желме тең иштейт. Уй жөнүндө айта кетсек, энеси швиц, атасы симментал уйдун. Негизи 30 литрге чейин сүт берген уй. Кечетен баштап жемге туруп, уже мына күндөн күнгө кошуп атат 18 литр сүтүнө гарантия берилет. Уйду музоосу менен 370 деп сурап атам. Музоо жалгыз сатылбайт. Азыр боюнча нели? Так. 1.42, 1.43 бою. Мындай болгон. Мынакей. Уй жоош, 4 жерин тең аябай жумшак. Кимде сүткө алам десе, мыкты вариант. Булар болсо бооз уйларга кепилдиги бооздугуна берилет, ден соолугуна берилет, сүттүүлүгүнө берилет. Мал кылам дегендер болсо, чындыгында мыкты уйлар. Адресибиз Кеминде, Быстровкада турабыз. Келип көрсөңүздөр болот. Алыскы алам деген байкелер болсо, доставкасын уюштуруп беребиз. 100% кепилдиги менен сатып алат. Бардыгыңыздар сак саламаттуу болуңуздар.